Саламатсыздарбы, урматтуу Каракол шаарыбыздын тургундары, куттуктуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Каракол шаарында гүл сүйүүчүлөрдүн атайын жарманкеси уюштурулуп жатат. Иш-чарага толугу менен Каракол шаарыбыздын тургундары, гүл өндүрүүчүлөр жамааты, өзүбүздүн эле эжекелерибиз, гүл сүйүүчүлөр өздөрүнүн колунан өстүргөн жакшыркай гүлдөрүн шаарыбыздын тургундарына тартуулап олтурушат. Анда бүгүнкү жарманкебизди ачык деп койгону бир кол чаап өзүбүздү куттуктап алалы да. Жарманкенин уюштурулуунун максаты ушу Каракол шаарыбыздагы гүл сүйүүчүлөрдүн гүл жарманкесин байма-бай өткөрүп туруу үчүн шарттарды түзүп берүү. Бүгүнкү күндө Каракол шаардык мэриясы атайын топ түзүп, мына ошо гүл сүйүүчүлөрдүн аянтчасын уюштуруп берүүнүн үстүндө бүгүнкү күндө алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Махмединовна Римма эжекебиз сыйланат. Каракол шаарыбыздын мэри Жумаев Эрмат Жумаевич тарабынан. Римма эжекебиз, гүл сүйүүчүлөр, жарманкенин катышуучулары кол чаап коюңуздар. Мына ушундай гүл сүйүүчүлөрдүн катарын толуктаган көп жылдан бери, 20 жылдан бери эмгектенип жүргөн эжекелерибиз. Ушундай эле ыраазычылык баракчасы менен Акматова Нуржамал айымыбыз сыйланат. Акматова Нуржамал айымыбыз. Карымшакова Салтанат эжекебиз сыйланат. Карымшакова Салтанат эжеке. Шаршембиева Генчегүл эжекебиз сыйланат. Сыдыкова Латифа эжекебиз сыйланат. Жакыпова Нуржамал эжекебиз сыйланат. Сыдыкова Латифа эжекебиз келет. Сыдыкова Латифа эжекебиз келет. Мына 34 жылдан бери гүл сүйүүчү. Ишимова Жаркынай айым сыйланат. Малдыбаева Гүлмира эжеке сыйланат. Махмедова Гүлнар айым сыйланат. Сатекова Венера айым сыйланат. Баяманова Айжамал айым сыйланат. Алыбаева Самара айым сыйланат. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракол шаарыбыздын тургундары, куттуктуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Каракол шаарында гүл сүйүүчүлөрдүн атайын жарманкеси уюштурулуп жатат. Иш-чарага толугу менен Каракол шаарыбыздын тургундары, гүл өндүрүүчүлөр жамааты, өзүбүздүн эле эжекелерибиз, гүл сүйүүчүлөр өздөрүнүн колунан өстүргөн жакшыркай гүлдөрүн шаарыбыздын тургундарына тартуулап олтурушат. Анда бүгүнкү жарманкебизди ачык деп койгону бир кол чаап
амансыздарбы? Бүгүнкү байрамыбыз кут болсун. Баарыбызга ден соолук каалайм. Элибизде тынчтык болсун. Ушу гүлдү бүгүнкү ярмарканы уюштурган биздин коллегабыз Мира эже мэрияга кайрылыптыр. Мэрия анан бизге чечим чыгарып, бат эле убакыттын ичинде бизге ушу сунушту колдоп берди. Ушу мэрияга рахмат. Бул бүгүнкү биринчи биздин башталышыбыз эле. Дагы алдыда деп ойлойм. Ошо гүлдү өстүрүш деген биринчи очередь гүлдү сүйүш керек го. Анан гүлдү сүйгөндөн кийин анан гүлүң да сага мээримин төгөт да, сүйбөй койсоң бул гүл өспөй коет. Биз бул гүлдү өстүргөнүбүзгө быйыл уже 3-жылдын жүзү болуп баратат. Башында билбестик кылы барганда өстүрдүк. Анан убакыт келет экен, өзүң менен өзүң үйрөнүп окуп баштайт экенсиң. Ар бир гүлдүн өзүнө ар кандай мамиле жасалат. Бүгүн ушу Каракол шаарында гүл ярмаркасы болуп атат. Негизи ушу гүл менен алектенген биздин эжекелерибиз өзүлөрү сунуш беришти. Ошонун негизинде болуп аткан иш-чаралардын бири. Өзүңүздөр байкасаңыздар, көп эле ушу шаарларда, көбүнчө мынакей биздин Кыргызстандын борборунда жана башка ошо өлкөлөрдө ушундай иш-чаралар көп болот. Анан жылдан жылга гүл сүйгөн адамдар, гүлдү өстүргөн адамдардын саны көп болуп аткандан биз дагы ойлонуштуруп атканбыз. Анан эми азыр мынакей күз дагы болуп калды. Жылуу мезгилде биз ушундай выставканы, ярмарканы уюштурганга пландаштырдык. Буюрса эми бизде болгон эле бир 10 киши катышабыз деген, бирок өзүңүздөр көрдүңөр, ондон көп болду. Бүгүн уже биз сүйлөшүп атабыз, эми мындай ярмаркалар бир күндүк эмес, бир жумалык ярмарка кылалы деп. Анткени сүйүүчүлөр көп, каалоочу, сатып алуучулар андан көп болуп атат. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, азыр бул өзгөнчө дагы бир бизнес болуп баштады. Көп айымдар баягы үйүндө эле ар кандай ушундай гүлдөрдү өстүрүп сатканга дагы бул өзүнчө дагы бир үй бүлөнүн дагы кирешесин чечкенге дагы бир маселе жолдордун бири болот. Гүлдү сүйүүчүлөр көп болуп аткандыктан биз эми ойлоп атабыз, кээ бир көрсөтмөлөрдү ушундай ярмаркаларды мындай темасы менен бөлөлү деп. Мисалы бир выставканы фиалкага арнап, бир выставканы георгины же герань деп ушинтип бир өзүнчөчү. Ошондуктан мен ойлойм, эми бул теманын үстүндө дагы иштешкенге көп бир мүмкүнчүлүк болот. Эми бүгүнкү иш-чарабыз биринчи иш-чара. Ал эми астыда дагы көп кызыктыруучу дагы ушу гүл тематикасында иш-чараларыбыз көп болот. Ярмарка, көрсөтмө, аукциондорду уюштурабыз. Ошондуктан гүл сүйүүчүлөр баягы бизди күтүп турсаңыздар болот. Анткени ай сайын бир өзгөчө бир гүл менен байланышкан бир тематикалык иш-чараларды өткөзөбүз.